الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын жаратуучусу Аллах субханала тааламан чексиз мактоолор, пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө Аллах тааламдын салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууда эң акыркы сабак өткөндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Мекке мушриктеринин содалашуусу. Тактап айтканда, Мекке мушриктери Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жаңы сунуш менен келген. Алда болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Пайгамбар саллаллаху алардын динине жарым жыл, алар Пайгамбар саллаллаху динине жарым жыл сыйынууну сунуштап келген. Ошондо Аллах субханала тааламын тарабынан «Кул я айюхал кафирун» деген сүрө түшкөндүгү жөнүндө айтып, ошол жерден токтотконбуз. Иншаллах бүгүнкү сабагыбыздан иншаллах Курайш ушул эмне кадам менен токтоп калбастан мындан кийин дагы жаңы методдорду, жаңы ыкмаларды ойлоп чыккандыгы жөнүндө сөз кылабыз. Караңыздар, бир туугандар, Курайш эли Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даават кылган учурда колунан келишинче тоскоолдуктарды жаратты. Бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонду. Бардык колунда бар мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватынан тосууга аракет кылды. Бирок ошого карабастан аларда бийлик бар, аларда ардында армиясы бар, аларда дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок ошого карабастан эч кандай армиясы жок, эч кандай бийлиги жок, эч кандай күчү жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошончолук тоскоолдуктарга карабай иши Пайгамбар саллаллаху дааваты ийгиликтүү болгонун эмне мушриктер көрө албады. Караңыз, ошондон кийин дагы мушриктер түрдүү эмне ыкмаларды ойлоп чыкты. Кандай кылып Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динин тособуз? Кандай кылып ушул биздин ата-бабаларыбыздын динин жокко чыгарган адамдын жолуна эмне бут тособуз деп ошол менен эмне ойлонуу менен алекеле. Күндөрдүн биринде Назр ибн Харис, биз билебиз, бул инсан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуган Кур'андан тосуу үчүн адамдарга эмне колдонан келишинче мүмкүнчүлүгүнө жумшап, кээде ырчыларды жалдап келип, кээде бийчилерди жалдап келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Кур'анын окубай калуусу үчүн мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган инсан эле. Назр ибн Харис. Караңыз, ошол бир күнү Курайш жамаатына келип ушундай деди: "О Курайш" деди, "Аллахка ант ичип айтамын" деди. "Ушул маалга чейин" деди, "башыңарга түшкөн мүшкүл иштин чечимин таба албай койдуңар" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мындайча айтканда жолун тоса албай койдуңар. Эч эле ушул нерсени эптей албай койдуңар. Акын дедиңер, акын болбой чыкты. Шаир дедиңер, сыйкырчы дедиңер, сыйкырчы дагы болбоду. Дагы башка ар түрдүү жалганчы дедиңер, жалганчы дагы болбоду. Эч кандай колуңардан эч нерсе келген жок. Эч кандай тоскоолдук жарата албадыңар деди. Ошентип жанагы эмне Курайш элини жемеледи. Караңыздар, Курайш эли ушундан кийин кичине шектене баштады. Балким пайгамбар болуп чыксачы, чындыгында эгерде акын болсо, анда акындарды көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз кандай адам экенин. Бирок бул Мухаммадтан андай сыпат көрүнбөдү. Сыйкырчы дедик, сыйкырчылык менен алек болгон адамдарды көрүп жүрөбүз, андай сыпат көрүнбөдү. Дагы башка ушундай жаман аттар менен атадык, андай сыпат көрүнбөдү деп ушундай шектене баштаганда, жанагы Курайштын аттуу баштуулары ойлоно баштады. Бул элдин эмне ошол жанагы пикирини өзгөртүп коюу үчүн бир күчтүүрөөк аларга эмне кылуу керек эле, тоскоолдук жаратуу керек эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгына иман келтирбеш үчүн күчтүүрөөк аларга аргумент алып келиш керек эле. Анан алар келишип туруп бир адамды Мединедеги жөөттөр жашаган районго жөнөттү. Тактап айтканда, Меккенин Курайш эли Мединеге барып жөөттөрдөн сурагыла, балким ушулар илгерки китептерди окуган, ушуларда бир нерсе боло чыгар, баргыла дагы ошолордон бир сурап көргүлөчү деди. Анан жанагы адамдар барып, элчилери барып, мушриктердин элчилери барып сураганда, жанагылар 3 нерсени айтты. Эгерде ушул 3 нерсени билсе деди, пайгамбар болуп чыгат деди. Эгерде ушул 3 нерседен кабардар болсо, пайгамбар болуп чыгат. 3 нерсени билбей турган болсо, пайгамбар эмес деди. Себеби пайгамбарлар бул нерсени билбей коюш мүмкүн эмес деди. Жанагылар ошол кабарды алып келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол суроону узатты. Ал суроо кандай эле? Мурунку заманда коомунан чыгып кетип, алыс убакытка чейин үңкүрдө калып кеткен жаш жигиттер жөнүндө кабар берчи деди.
Биринчи суроо эле. Экинчи суроо жерди айланып чыгыштан батышка чейин багындырган батыр инсан жөнүндө кабар бер деди. Үчүнчү суроо рух деген эмне деди. Ушул нерсе жөнүндө кабар бер деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам макул эртең келгиле, эртең айтам деди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздү айткандан кийин бир топ Аллах таалам тарабынан аят түшкөн жок. Бир топ убакыт аят түшпөй калды. Кээ бир тарыхчылар 17 күн түшпөй калды дейт. Жанагы Мекке мушриктери ушу шектене баштады. Мекке мушриктери адамдарга шек жаратып, мына көрдүңөрбү, эгер пайгамбар болсо айтат эле ушул нерселерди. Демек айта албай атат, бул пайгамбар эмес деп жана калса кээ бир мусулмандарга чейин эмне ушундай шектүү ойлордун сөздөрдү таратып жиберди. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах субханаху ва таалам Каф деген сүрөтүнү түшүрдү 17 күндөн кийин. 17 күндөн кийин түшүрүп, ошол Каф сүрөдө Аллах субханаху ва таалам ошол асхабул Каф жөнүндө, үңкүр ээлери жөнүндө баяндап берди. Ал үңкүр ээлери кандай болуп элинен качкан жана ошол жерде канча күн түнөп калган жөнүндө баяндады. Андан кийин ошондой эле чыгыш менен батышты багындырган баатыр жөнүндө, Зулкарнайн жөнүндө дагы баяндап берди. Зулкарнайн деген өзү араб тилинде Зулкарнайн деген эки мүйүздүү деген. Чүнктүү эки мүйүздүү баатыр жөнүндө баяндап берди. Андан кийин рух жөнүндө дагы баяндады, бирок рухту Аллах субханаху ва таалам Исра сүрөсүндө баяндады. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол аят түшүп жанагыларга толугу менен кабар берди. Бирок алардын максаты, караңыздар, акыйкатты издөө эмес эле. Бир туугандар бир нерсени жакшылап билгиле, акыйкатты издеп сураган суроочунун суроосу башкача болот. Адамды эмне сыноо үчүн сураган суроочунун суроосу башкача болот. Булардын суроосу адамдарды азгырып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даватына бут тосуп, адамдарды өзүнүн ата бабасы калтырган динде калтырып кетүү эле. Түшүнүктүбү? Ошентип жанагы ушул 3 суроону айткандан кийин, ушул 3 суроого жооп бергенден кийин жанагылар иман келтирди дейсизби? Жок, албетте. Алар Аллах субханаху ва таалам Куранда сыпаттагандай, алар адашты, Аллах таалам ан сайын адаштырды дегендей эмне адамдар эле. Алар адашты. Алар максаты акыйкатты издөө эмес эле. Алар максаты эмне кылуу эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды биздин тил менен айтканда мат кылуу эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах таалам тарабынан аяттар менен кубатталып турат эле. Ошентип караңыздар, ушундай күндөр өтүп турду, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандыктар күчөй берди. Абу Талиб, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болгон кыйынчылыктарды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон тоскоолдуктарды, деги эле араб элинин, Курайш элинин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандык кылганын баардыгын анализ кылып отуруп бир тыянакка келди. Эгерде пайгамбар менин үкөмдүн уулуну, ал пайгамбар деп эсептеген эмес да, менин үкөмдүн уулуну ушул бойдон калтыра турган болсок, алар Мухаммадтын аягына жетет. Мухаммадты өлтүрүп тынат. Андан башка эч нерсе эмес. Себеби булардын кылган иштери ошого гана эмне далалат кылып турат, ошого ишарат кылып турат. Караңыз, Абу Жахилден өткөндө уруп салгандыгы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, Абу Талибке келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алмаштырууга, башка бир жигитке алмаштырууга сунуш бергендиги, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды даватыны тосуу үчүн колунан келген мүмкүнчүлүктөрдү жумшагандыгы эмне кылат эле? Абу Талибти ойлондурат эле. Абу Талиб, караңыз, өзүнүн үкөсүнүн баласы үчүн колунан келишинче кызматын кылды. Ал дегени диндин тараабысы үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн сактап, ошого коргон болуп берди. Таяк болуп, жөлөк болуп берди пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бану Хашим урусун, Абдуманафтан тараган Бану Хашим уру менен Бану Мутталиб урусуну чогултту. Эстеп калыңыздар, Бану Хашим менен Бану Мутталиб. Бану Мутталиб деген Абдуманафтын уулу, бир туугандар. Абдуманафтын 4 уулу бар дегенбиз, ошонун экөөсү белгилүү, Бану Хашим, Хашим уулу, Хашим анан Мутталиб. Билебиз ал нерсени, биз мурда сабагыбыздын башында токтолуп өткөнбүз. Ушул Бану Хашим дагы, Бану Мутталибти дагы чогултуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоосуна кепилдик алды. Алардан кепилдик алды. Пайгамбар эгерде биз коргоого өтпөй турган болсок, өзүбүздүн үкөбүздүн балабызга, алар эч кимиси эмне бизди мындайча айтканда жөн калтыртпайт. Алар сөзсүз түрдө Мухаммадка зыян келтирет дейт. Аларда биз ушул сабактын башында бир нерсеге токтолуп өткөнбүз, арабтарда уурулук сезими күчтүү болгон. Караңыз, ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди таратып, жалгыз Аллахка сыйынууга чакырып жаткан болсо дагы, алар мушрик болсо дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уурулук сезими, биздин уурудан го деген сезим күчтүү болгондуктан, жанагы жерде эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоого ант беришти Абу Талибке. Демек, Бану Мутталиб менен Бану Хашим пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоого ант беришти. Ошентип жанагы келишим кылгандан кийин бул нерсе кабар албетте мушриктерге жетет. Мушриктер бул кабарды уккандан кийин
мурда Абу Толип эле коргоп жүргөн болсо, эми бардык эмне Бану Хашим урусу жана Бану Мутталип урусу коргоого өтүптүр. Эми мындан кийин Мухаммадка тоскоолдук жаратуу кыйын болуп калат. Башка бир чараларын колдонуш керек дейт. Бир нерсени, бир адамды айтып өтүүнү унуттуппуз. Караңыз, Бану Хашимден бир адам ошол келишимге кошулган эмес. Алда болсо Абу Лахаб. Абу Лахаб мушриктер тарапта калды. Абу Лахаб жанагы эмнеге келишимге, Мухаммадты коргойбуз деген келишимге кошулган жок. Андан кийин бир мушриктер арасында бир эмне келишим болот. Ошол жерде Бану Хашим жана Бану Мутталиптин урусунун ушундай чечим кабыл алганын уккандан кийин Курайш эли аттуу башчылар ошол жерге Мухассаб деген өрөөндө Бану Кинананын жеринде чогулуп, ошол жерде Бану Хашим жана Бану Мутталипке бойкот жарыялайт. Түшүнүктүүбү? Бойкот жарыялайт. Изоляция калат. Ал дегени сода сатык кылбайт, алыш бериш кылбайт, сүйлөшүү, ошого окшогон нерселерди жүргүзбөйт, такыр алаканы үзөт. Түшүнүктүүбү? Такыр алаканы үзүп салат. Демек, ошондой кимде ким эмне ошол Бану Хашим же Бану Мутталип менен алаканы бекемдей турган болсо, кыз алып кыз бере турган болсо, же болбосо сода сатык кыла турган болсо, же болбосо башка бир ушундай мамилелерди жүргүзө турган болсо, ага каттуу чара колдонобуз деп Мекке мушриктеринин бардыгы ошол жерде чогулат дагы, эмне кагаз жазып туруп, ошол келишимди кагазга жазат дагы, Кабанын бир четине илип коет. Ал кагазында ушундай деп жазылат: Бану Хашим урусу Мухаммадты өлтүрүү үчүн бизге тапшырмайынча алар менен эч кандай келишим болбойт жана аларга ырайым кылынбайт. Караңыз, бул жерде убакыт жазылган эмес. Демек, убакыт жазылбагандыгы бул төрүктүү экендигине эмне кылат? Далалат кылат. Көрдүңүздөрбү? 10 жыл деп, 5 жыл деп убакыт койгон жок. Демек, пока алар Бану Мутталип менен Бану Хашим бизге Мухаммадты багындырып бербейт экен, биз алар менен мамилени толугу менен үзөбүз деди. Толугу менен үзөбүз деди. Түшүнүктүбү? Демек, ошентип жанагы кагазга, баракчага жазат дагы, жогоруда айтып өткөндөй, Кабанын бир четине илип коет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана ошол Бану Хашим жана Бану Мутталип урусунун башына караңгы булут каптайт. Ал дегени жанагы топтогон азык заттары түгөй баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Толип жашаган ошол Меккенин четирек жеринде, ошол өрөө Мутталиптин өрөөнү деп аталган жер бар, ошол жерге көчүп чыгып кетишет. Бардыгы ошол изоляцияга алынган, блокадага түшкөн ошол адамдардын бардыгы ошол жерге барып отурташат. Ошентип жанагылар 3 жыл, кээ бир риваяттарда 2 жыл деп келет, 3 жыл ошондой блокадада калып кетет. Түшүнүктүбү? Блокадада калып кетет. Субханаллах, караңыз бир туугандар, кыйын нерсе, акыйкат кыйын нерсе. Ушунчалык кенен жер тар болуп кетет. Кенен жер тар болуп кетет. Көчөгө чыгып сүйлөшөйүн десеңиз эч ким сүйлөбөсө, салам берсеңиз жооп бербесе, акчаңызды барып, адамдар адатта 10 сомго сатып алып аткан нерсени 10 сомду берсеңиз, сизге эч нерсе сатпай атса. Эгер сата турган болсо 200 сомго сатам. Адатта 10 сом алына турган нерсени 200 сом деп жаткан болсо. Кыз алайын десеңиз, кызыны бербесе, үйлөндүрөйүн, бала үйлөндүрөйүн десеңиз, алар кызын бербесе, же болбосо сиз кызыңызды берейин десеңиз, алар албаса, жанагы жерде акыйкат кыйынчылыкты чегет. Кербендер келет. Мекке, биз билебиз, Меккенин чоң кирешелеринин бирөөсү, Мекке элинин кирешелеринин эң чоңунун бирөөсү Кербенден түшкөн. Туурабы? Себеби аларда мал чарбачылык жана дыйканчылык болгон эмес. Кербен келген учурда жанагылардын күчтүү содагерлери эмне кылып коет? Оптум алып коет дагы, жанагы Бану Хашим жана Бану Мутталип жана мусулмандарга эч нерсе калтырбай коет. Алайын десе, баракса өтө чоң сумманы айтып коет, же болбосо такыр сатпайбыз деп коет. Кыйынчылык бир туугандар. Ошондой кыйынчылыкта 3 жыл доор сүрөт. Пайгамбар салсам ошол эле учурда жанагы Пайгамбар салсамдын урусу ошол эмне кыйынчылыкта калып кетет. Жада калса, карасаңыз ушундай кыйынчылык болот, бир туугандар жерге нан таппай, ичерге суу таппай калган учурлар болот. Кээ бир сахабалар ушундай риваят кылат. Жолдо баратсам, шунчалык курсагым ачып, баратсам дейт, жолдо жанагы төөнүн териси, катып калган төөнүн териси кумдун арасына жатыптыр. Алып кумду мындай кылып сыйпап, кумну түшүрдүм дагы дейт. Жанагы жүнүнү тазалап туруп, тиштесем каттуу экен дейт. Сууга барып, сууга малып, жибитип жедим дейт. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Ушундай дини үчүн ушундай кысымга кабыл алынган адамдар алар. Жагы башка сахабалардан риваяттар келет, ушунчалык курсак ачкандан жалбырак жедик деп. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Субханаллах, диним ислам деген үчүн, ла илаха иллаллах деген үчүн ушундай кысымга кабыл болду. Көрдүңүздөрбү? Ла илаха иллаллах болбосо Мекке мушриктери, ошол эле Курайш эли, өзүнүн эли бир туугандар, ошол эле жерде жашаган, топурагы бир, суусу бир эл эле, бирок дин аларды экиге бөлүп койду эле.
Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар кандай кыйынчылыкты көрдү. Ушундай кыйынчылыктарды көрдү бир туугандар. Ал кыйынчылыктарды сиз менен биз угуп туруп жүрөгүбүз эмне болуп кетет? Жүрөгүбүз ооруп кетет. Денебиз титиреп кетет бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар мына ушул нерсени өзүнүн эмне мындайча айтканда башынан өткөзгөн ушул нерселерди, ушундай кыйынчылыктарды. Сиз менен биз кээде караңыз, өткөндө дагы айтып өттүк эле бир туугандар, тамак үчүн үйдө эмне кылабыз? Ыз ичүү чыгарабыз же болбосо тамак үчүн динибизди таштап койгонго чейин барабыз бир туугандар. Эми динибизди таштап койгонго чейин десек, туура эмес сүйлөп калган болом го, сабагыбызды таштап койгонго чейин барабыз. Биздин мисалы ушунчалык иманыбыз алсыз бир туугандар, сахабалардын жашоосун көп окушубуз керек бир туугандар. Ушул сахабалардын жашоосу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосу сиз биздин иманыбызга түрткү болот. Иманыбыздын ан сайын кубат алуусуна ошолор себеп болот бир туугандар. Караңыз, ушундай курсаңыз ачып, жанагы курсаңыздын гамын ойлоп, курсаңыздын гамы үчүн диниңизди намазга чыкпай кое турган же болбосо сабакка келбей кое турган ушундай учур болуп калганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул окуясын эстеңиз, же болбосо сахабалардын ушул окуясын эстеңиз. Сахабалар кандай кыйынчылык көрдү эле? Бир туугандар, дин бул жөн үйдө жумшак креслого жатып коюп жетип келбейт. Дин бир туугандар мусулмандардын ичинен эркектеринин ушундай кылган кызматтары менен жетип келет. Чыныгы эркектери менен, биздин дин менен айтканда чыныгы мужиктеринин кылган кызматы менен жетип келет. Караңыз бир туугандар, дин эгерде жумшак төшөккө жатып жетип келүү ошол сүннөт болгондо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң жумшак төшөктү, эң жумшак, эң сонун жашоону тандайт эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул убакка чейин караңыз, дээрлик уже пайгамбарлыктын 10-жылына келип калдык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир рахат алган. Пайгамбар келгенден кийин, пайгамбарлык болгон миссиясын башына жүктөлгөндөн кийин бир рахат алган жерин окуй элекпиз. Бир рахат алып отуруп аш жегенин окуй элекпиз ушул убакка чейин. Же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам олтуруп, жанагы чалкалап олтуруп, жанагы жерде сүйлөшүп, күлүп олтургандыгы жөнүндө окуй элекпиз. Бир гана нерсени окутабыз, ушул 10 жылдын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга азаптын үстүнөн азап, кыйынчылыктын үстүнөн кыйынчылык гана болгонун окутабыз, туурабы? Сахабаларга деле ошол эле акыбал бир туугандар. Демек айтайын деген нерсе бир туугандар, диниңизди кармангандан кийин Аллах субхана ва таала тарабынан ар түрдүү сыноолор келет. Диниңизди кармандыңызбы, диниңизге бекем болдуңузбу, ар түрдүү сыноолор келет. Себеби бул пайгамбарлардын сүннөтү. Ошолордун ичинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Демек сиз дагы ошол нерсеге кабыл аласыз. Ошол эле учурда билишиңиз керек, дин бул жумшак төшөккө жатып коюу менен келбейт. Комфорт жашоо менен келбейт. Динге кызмат кылышыбыз керек. Анча-мынча сиз менен биз жакшы көргөн нерседен кетишибиз керек бир туугандар. Анча-мынча сиз менен бизге ушунчалык керек болуп аткан нерсени курбанчылык кылып турушубуз керек. Убактыбызды, малыбызды кээде жаныбызды курбанчылык кылышыбыз керек динибиз тарашы үчүн бир туугандар. Ошондой курбанчылык кылуу менен гана анан өзүбүздөн кийинки урпактарга динди мурас кылып өткөзүп беребиз. Эгерде сиз менен биз чалкалап жатып коюп, бир жумада бир күн баня, бир күн футбол, бир күн аш дагы ошентип жүрө бере турган болсок, бир туугандар, динибизге ким кызмат кылат? Ким кызмат кылат? Ушундай бүгүнкү күндө адамдар бидатты дин деп билип алганда, сүннөттү вахабизм же болбосо сүннөттү терроризм деп же болбосо ушул сыяктуу жаман аттар менен атап алган учурда сиз менен биз дин үчүн колубуздан келишинче салмыбызды кошуп, динге салмыбызды кошуп, дин үчүн күйбөй турган болсок, ким күйөт бир туугандар? Көчөдөгү эшмат менен ташмат күйбөйт. Сиз ушул жоопкерчиликти сезишиңиз керек. Андан кийин караңыз, ошол келишим 3 жылдан кийин бир туугандар жокко чыгат. Жокко чыгуусунун себеби кандай болот? Жанагы мушриктердин баардыгы эле ушул келишим болуусуна ыраазы болбойт эле. Арасында ушул келишимге наразы болгон дагы адамдар бар. Бирок алар азчылыкты түзгөндүктөн Меккенин көпчүлүк элине каршы чыга албайт эле. Күндөрдүн биринде ошолордун бирөөсү Хашим ибн Амр өзүнүн тууганы Бану Амир урусунан болот. Өзүнүн тууганы Умайя, Абу Умайя деген Зухайр ибн Абу Умайяны жолуктуруп калат. Анан Зухайр ибн Абу Умайя бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Хадижа небес жаккан тууган болуп кетет. Анан жанагы айтат, Хишам ибн Амр айтат: "Эй Зухайр" дейт, "Сен дейт өзүңдүн акеңдин кызы ушундай ачка калып, алар ушундай жерге нан таппай калган учурда сен жакшынакай тамактарды жеп турууга ыраазы болуп атасыңбы?" дейт. Анан айтат: "Мен эмне кыла алат элем? Мен бир жалгыз өзүм эмне кыла алат элем? Эгер көпчүлүк болсо дагы мен каршы турат элем. Мен колумдан келишинче жардам берип атам, бирок эмне колумдан келбей атат ал келишимди жок кылган" десе, "Жок. Бүгүндөн баштап экөөбүз" дейт. "Сен дагы мен дагы бардым ошого каршы чыккан" дейт.
ушул келишимди жокко чыгарайлы дейт. Анан айтат, экөөбүз аздык кылабыз го дейт. Анда дагы бирөөнү кошойлу дейт. Ошентип Мутайм ибн Адийге барат. Мутайм ибн Адий бул үчүнчү болот. Жанагы сунушта айткандан кийин Мутайм ибн Адий мен аздык кылам го деп Куттум Зухайрдын сөзүн айтат. Анда алар дагы ошол жогорудагы сөздү айткандан кийин анда кошулам дейт дагы үчөө болот. Андан кийин төртүнчү Абул Бухтариге барат. Абул Бухтари дагы кошулат. Зама ибн Асвадга барат, ал дагы кошулат. Ошентип бешөө болот. Бешөө тымызын жана Курайш элине билдирбей келишим кылат. Ал келишим кандай болот? Эртең Мекке эли таңга маал ошол Кабанын айланасында чогулуп турган учурда биз барып ушул маселени көтөрөбүз. Жана жанагы келишим кагазын жыртууну аракет кылабыз дейт. Ошол келишим кагазын жокко чыгарууга аракет кылабыз дейт. Анан ошентип келишим кылгандан кийин эртеси барып Мекке мушриктери олтурган жерден туруп барып эле эң биринчи сөзгө Хашим чыгат дагы айтат, сиздер дейт Бану Хашимди дейт ушундай ачык ашкере өлүмгө түртүп атасыздар. Алар биз менен бир жерде жашаган эл го, бир нанды бөлүшүп жеген элек. Сиздер ушундай акыбалга түртүп койдуңуздар, алар эмне болду? Ушундай ачка жашап атат. Сиздер кенен кесир жашап турган учуруңуз дейт. Анан жанагы жерде эмне сөзгө Абу Жахил чыгат дагы эмне демекчисиң дейт. Келишимди жок кылайлы дейт. Абу Жахил сен эмне каттуу сөз, жаман сөздөр менен тилдейт, сен эмне кылгың келип турат? Келишимди бузгуң келип турабы дегенде, жанагы жерде жанагы келишим кылган бешөө биринин артынан бири кубаттап отуруп, жанагы жерде көбөйүп кетишет. Элге ушундай көрүнүп калат, жанагы келишимди бузайын деген адамдар көпчүлүк экендигиндей сезилип калат. Ошондой эмне сезим калтырат элге. Себеби бирөө айтса, мен дагы ушул сөзгө кошулам десе, дагы бирөө чыкса, мен дагы ошол сөзгө кошулам десе, демек булар көп экен деп. Караңыз, булардын тактикасын өтө күчтүү тактика кылып жанагы жерде бузууга аракет кылат. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен Абу Толиб Кабанын четине келип олтурган учур эле. Кабанын четине келип ошол окуяны көрүп турат. Анан жанагы жерде Абу Толиб айтат, мени Мухаммад жөнөттү дейт. Караңыздар дейт. Силер жазган жанагы келишимди дейт, курт кумурскалар жеп койду дейт. Мухаммад Аллах жиберген курт кумурскалар силердин ошол жазган келишимдерди жеп салганын мага кабар берди дейт. Жанагы жерде андай болушу мүмкүн эмес деп чуркап барып жанагы келишимди алса эле, жанагы жерде жанагы Абу Толиб кабар бергендей бисмике Аллахумма деген сөздөн башка эч нерсе калбай калат. Жанагы жазган келишиминден бисмике Аллахумма Аллахтын ысымы менен деген сөздөн башка эч нерсе калбай калат. Ошентип жанагы келишим бузулат. Ошентип жанагы изоляцияда калган, тактап айтканда блокадада калган мусулмандар жана Бану Хашим жана Бану Мутталиб эмне эркиндикке чыгат. Анан соода сатык кылып, анан кайра жанагы мурдагы абалына кайтат. Мурдагы абалы деген адамдар менен кадимки адаттагы мамилесин кылууга кайтат. Бирок алардын бул окуядан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон душмандыгы токтобойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон душмандыгы ан сайын күчөй баштайт. Ошентип акыркы ирет Абу Толибке эмне жөнөтөт? Өздөрүнүн элчилерин жөнөтөт, сунуш менен жөнөтөт. Себеби Абу Толибке жөнөткөндүгү Абу Толиб бир канча бир жашы бир топко барып калды, өлүм алдында турат. Эртең өлүп калса, биз Мухаммадты өлтүрө турган болсок, араб эли дейт, араб жарымарындагы эл Абу Толиб тирүү убагында эч кандай эмне зыян келтире албаган Абу Толибдин нүкөсүнүн баласына Абу Толиб өлгөндөн кийин өлтүрүп койду деп айтат. Эл бизге каршы чыгат. Ошон үчүн тирүү убагында бул нерсени чечип алалы дейт дагы. Анан жанагы жерде Абу Толибке эмне жөнөтөт? Делегация жөнөтөт. Жанагы жерде делегация барып эмне кылат? Ошол делегациянын ичинде Утба ибн Рабия, Шайба ибн Рабия, Абу Жахил жалаң чоңдор. Караңыздар, аттуу баштуулар, мушриктердин аттуу баштуулары Умай ибн Халаф жана Абу Суфьян Харб Абу Толибке келип, "О Абу Толиб" дейт. "Сен биздин арабыздагы абийирдүү адамсың. Абалың оор болуп калыптыр. Мындайча айтканда, өлүмгө жакындап калыптысың." Себеби жанагы 3 жыл Абу Толибди ан сайын эмне кылды? Алсыздатты. Ан сайын карылыгына кары коштурду. Биз билебиз бир тонда жанагы кайгы капага адам эгерде кирип кете турган болсо, стресс деп коет, же болбосо переживание деп коет орус тилинде. Ошол нерсеге кирип кете турган болсо, тезирээк кароосу тезирээк болуп кетет. Караңыз, ушул Абу Толиб ушул 3 жылдын ичинде айрыкча катуу карып кеткен болот. Ошондо сен карып калыпсың дейт. Сенден кабатыр алып атабыз, эртең өлүп калсаң, сенин үкөңнүн абалы кандай болот? Ал эгерде үкөң биздин ата бабаларыбыз калтырган динге каршы чыга бере турган болсо, биз аны өлтүрүүгө туура келет дейт. Ошондуктан дейт, о Абу Толиб дейт, ошол Мухаммадты бир эмнеге чакыргын дейт, мунасага чакыргын. Балким эмне тыйылып калар дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмнеге чакырат?
жанагы жерде өзүнүн алдына чакырып, Абу Талиб инимдин баласы деп кайрылат. Мухаммад пайгамбар саллаллаху пайгамбар деп тааныган эмес. Пайгамбар деп тааныгандар бардыгы о Аллахтын элчиси деген. Бул шарапаттуу. Караңыздар, бир туугандар, Аллахтын элчиси деп кайрылуу бул шарапаттуу. Ошол пайгамбар саллаллаху чыныгы сыпат менен сыпатташтык. Сахабалар Аллахтын элчиси эч качан пайгамбар саллаллаху даже Мухаммад деп кайрылган эмес. Ошондуктан эмне арабийлер келгенде я Мухаммад деп кайрылган. Я Мухаммад, аларда адеп, ахлак, этика, эстетика деген нерселер болгон эмес. Бүгүнкү күндө деле айылдын адамдары жанагы этика деген нерседен алыс болгондой эле арабтар да деле төөнүн арасында жүрүп, төөдөй корс мамиледе болуп калгандагы пайгамбар саллаллаху алейхи кирип, пайгамбарды эй Мухаммад деп кайрылган. Ошон үчүн сахабалар айтат, биз арабтар келип эй Мухаммад деп суроо бергенде биз сүйүнөт элек, пайгамбар саллаллаху алейхи ошол алар уялбайт эле дейт пайгамбар саллаллаху алейхи суроо бергенден. Сурап биз болсо илим чогултуп алат элек ошонун артынан дейт. А пайгамбар саллаллаху алейхи сахабалары эмне ошол пайгамбар саллаллаху алейхи бир нерсени сураштан даже эмне кылат эле, тартынып турушат эле. Ал эми мушриктер болсо Абул Касим дейт эле, жөөттөр Абул Касим дейт эле, ал эми мушриктер болсо Мухаммад деп эле кайрылат эле. Чөнтүбү? Ошондой эле Абу Талиб дагы пайгамбар деп билбегендиктен о инимдин баласы деп кайрылат эле. Комуңдун аксакалдары келип дейт, сени менен сүйлөшкөнү ушундай эмне сунуш кылып кетти дейт. Кээ бир талаптарын балким кабыл аларсың деди. Кээ бир талаптарын балким кабыл аларсың, алар менен сүйлөшүү жүргүзүп көрчү деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен силерден бир эле нерсени талап кыламын деди. Мен силерден бир эле нерсени талап кыламын. Бир эле сөздү айтууңарды талап кыламын деди. Жанагы жерде ошол эл айтты, ошо Мекке мушриктери айтты. Айтып көрчү, ал кандай бир эле сөз болсо, балким бизге жеңил болсо, айтайлы ошол нерсени дегенде жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ла иляха иллаллах келимесин айтма деди. Аллахтан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок деп айтма деди. Ошол эле сөздү айткыла, Аллах субхана ва таала силерге арабтарды жана ажамдарды, ажам дегенден максат бүт араб эместерди баш ийдирет. Силер ошолордун үстүнөн үстүмдүк кыласыңар деди. Караңыз, мынау сөз улук сөз бир туугандар. Бул жерде эгерде жакшылап карап көрө турган болсоңуздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам негизги максатын ошол жерде айтты. Негизги максаты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ла иляха иллаллах сөзү эле го, туурабы? Ла иляха иллаллах сөзүнүн максат Аллах тааламдан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок деп айткыла, жана ошол затка сыйынгыла деген эле. Чөнтүбү? Ал эми Мекке мушриктери өтө жакшы билет эле. Ла иляха иллаллах сөзүн айтып коюш аларга эч кандай кыйынчылык тудурбайт бир туугандар. Ла иляха иллаллахты бүгүнкү күндө бир мушрик деле айтып коюшу мүмкүн, туурабы? Куттум ошондой эле алар деле айтып коет эле. Бирок алар билет эле ла иляха иллаллахты айтып ага иман келтиргенден кийин анын артына курулган нерселер такыр алардын хавасына, кумарларына дал келбестигин билет эле. Ла иляха иллаллахты айткандан кийин алар бүткүл кудайчыларын жокко чыгарыш керек эле. Жанагы Каабадагы айланып турган 360 бутту жокко чыгарып, Аллахка гана сыйынып башташ керек эле. Ошондой эле ла иляха иллаллах дегенден кийин өздөрү кумарларынын артынан, хавасынын артынан жазып алган мыйзамдарын жокко чыгарыш керек эле. Аллах тааламдын шариаты менен жашаганга эмне кылыш керек эле? Өздөрүнү мындайча айтканда ынандырыш керек эле. Ошол себептен булар ла иляха иллаллах деп койсо билет эле да өздөрүнүн нафсине каршы болгон эмне болушу мүмкүн? Шариат мыйзамдары келип калышы мүмкүн. Ага булар ыраазы эмес эле. Себеби булар арамдан тамак жеп жүргөн адамдар, риба менен, сүткорлук менен тамак жеп аткан адамдарга Аллах тааламдын шариаты сүткорлук кылбагыла деп келди. Зына менен шунчалык зына кылып жүргөн адам, зына шунчалык кенен тараган коомчулукта зынаны тыйып келди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Алар ал нерсени жакшы көрбөйт эле. Бүгүнкү күндөгү кээ бир ла иляха иллаллахты айтып, бирок мушриктердин амалын кылып жүргөн адамдар эмне? Караңыз, айырмасы. Бүгүнкү күндөгү мусулманмын деген адамдар ла иляха иллаллахты айтат, бирок мушриктер кылбаган нерсени дагы кылып жүрүшөт. Акыйкат бир туугандар. Айырмасы ошол. Бүгүнкү күндө ла иляха иллаллахтын айткан алардын айтпаганынын себеби ла иляха иллаллахтын маңызын билишет эле. Ла иляха иллаллах эмнени талап кылат жана эмнени жокко чыгарат, аны билишет эле. Бүгүнкү күндөгү ла иляха иллаллах айткан адамдар ошонун эмнесинин маанисini, маңызын билбей калды. Ла иляха иллаллахты айтат, эмне кылып жүрөт? Зына кылып жүрөт. Ла иляха ла иляха иллаллахты айтат, риба кылып жүрөт. Ла иляха иллаллахты айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне алып келген динге жаңылыктарды киргизип бидат кылып жүрөт. Ла иляха иллаллахты айтат, Аллахтан бөлөк нерсеге дуа кылып жүрөт. Аллахтан бөлөк нерсеге ибадат кылып жүрөт. Бир туугандар, бүгүнкү күндөгү мусулманмын деп ла иляха иллаллах сөзүн айткан кээ бир адамдар, бир туугандар, Мекке мушриктеринин дагы жаман ыплас амалдарды кылышат. Акыйкат бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Айтайын деген нерсе
ла иляха иллаллахты бир эле сөздү пайгамбар саллаллаху талап кылды. Бир эле сөздү айтышты. Бирок алар ошол сөздүн артында эмне турушун билгендиктен, ошол сөз алардын хавасына такыр каршы келгендигин билгендиктен, ошол сөздү эмне кылды? Кабыл албай койду. Айтпайбыз деди. Жок Мухаммад, айтпайбыз деди. Сен ушунчалык Кудайыбызды жокко чыгарасыңбы деди. Ушунчалык Кудайыбызды мындай танып коесуңбу деди. Бул абдан таң калыштуу деди. Бул абдан таң калыштуу, бул нерсе болушу мүмкүн эмес. Биз бул нерсеге эмне келишпейбиз деди. Көрдүңүздөрбү Мекке мушриктеринин жообуну. Аллах субхана ва таала эмне ошондон кийин аяттарды түшүрдү. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы өз ара пайгамбар саллаллаху менен ошондой сөз сүйлөгөндөн кийин алар айтты, Аллахка ант ичип айтабыз деди. Мухаммад, силер каалаган талаптардын бирине да макул болбойт. Эч кайсысына макул болбойт деди. Андан көрө жүргүлө ата бабаларыбыздын динине калбай өзүбүздүн ишибизди кыла берели, динибизге амал кылып жүрө берели деди. Түшүнүктүбү? Аллах субхана ва таала аят түшүрдү. Ал аятта караңыздар, Саад сүрөсүндө келет. Бир канча аяттарды түшүрөт. Саад деп Аллах субхана ва таала сөздү баштап туруп, Куранга ант берип туруп, капырлар деди, текеберликте жана душманчылыкта. Аллах субхана ва таала Саад вал Кур'ани зикр балиллазина кафару фи айзати ва шиқақ. Капырлар текеберликте жана душманчылыкта кала берди. Кем ахлакна мин qablihim мин qarnin. Канчалаган буга чейинки доор сүйлгөн коомдорду жок кылып жибердик деди Аллах субхана ва таала. Канчалаган эмне пайгамбарларга каршы чыккан адамдарды жок кылдык. Булар жок кылыш Аллах субхана ва таала үчүн эч кандай кыйынчылыкты туудурбайт бир туугандар. Текеберлик кылып Аллах-Тааланын дининен баш тарта турган болсо өздөрүнө гана зыян, турабы? Текеберлик кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандык кыла турган болсо, бул дүйнө жана акыретин гана харап кылды, жок кылды. Андан башка эч нерсе эмес. Эч кандай утукка жеткен жок, эч кандай ийгиликке дагы жеткен жок. Түшүнүктүбү? Андан кийин караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башына оор жыл келди. Оор жыл бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык башталгандыгынын 10-жылы эле. 10-жылы Ражаб айында бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын авасы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга калкан болуп берген Абу Толиб бул дүйнөдөн кайтат. Кебир риваяттарда Рамазан айында Хадичени өзү өлөрдөн 3 күн мурда деп келет, кебир риваяттарда 2 ай мурда деп келет. Кандай болбосун, ушу 10-жылы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чоң жоготууга эмне учурайт. Ал жоготуу бирөөсү Абу Толиб болсо, экинчиси өзүнүн сүйүктүү жары Хадижа бинт Хувайлид радийаллаху анха. Караңыз, ушул 2 адамды жоготот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыз, ошол Абу Толиб өлөрдүн алдынан, караңыз, Абу Толиб өлөрдөн өлүм төшөгүндө жаткан учурда пайгамбар саллаллаху алейхи келип айтат: "Аваке" дейт. "Айнанайын авам, ла иляха иллаллах сөзүн айтып коюңузчу" дейт. Ла иляха иллаллах сөзүн айтып коюңузчу. Ошол жерде Абу Толибдин айланасында Абу Жахил, Абу Майя жана башка Мекке мушриктери бар эле, аттуу баштуу. Жанагылар эмне деди? Кулагынын астына туруп: "Эй Абу Толиб, атаң Абдул Мутталибдин дининен тан алып, мындай айтканда, дининен баш тартып өлүп кетесиңби" деди. Караңыздар, ошондо эмне деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында Абу Толиб ушундай деди: Абдул Мутталибдин дининде. Зорго, эң акыркы сөздөрү менен Абу Толиб Абдул Мутталибдин дининде деген бойдон бул дүйнөдөн эмне кылды? Кайтып кетти. Бир туугандар башка бир риваятта ушундай деп келет: "Эй Абу Толиб, ла иляха иллаллах сөзүн айтчы, мен Аллах Тааланын алдында сага шафаат кылайын" деди. Шафаат кылайын, ла иляха иллаллах сөзүн айт. Мухаммадур Расулуллах сөзүн айтпасаң дагы мен Аллах Тааланын алдында суранайын деди. Бирок эмне Аллах субхана ва таала эмне ага хидаят каалаган жок. Ошондо Аллах субхана ва таала ушул эмнени түшүрдү? Аятты түшүрдү. Иннека ла тахди мен ахбабта, валакинналлаху яхди мен яша. Ва хуа аламу бил мухтадин. Эй Мухаммад, сен өзүң каалаган, өзүң жакшы көргөн кулду туура жолго багыттай албайсың. Балким Аллах өзү каалаган кулду туура жолго баштайт. Аллах ким туура жолго татыктуу болсо ошол адамды жакшыраак билет деди. Субханаллах. Бир туугандар, өтө чоң суроо, өтө чоң аят. Албетте аяттардын бардыгы улуг аят. Мына аят бир туугандар, сиз менен биз бирөөгө хидаят берүүдө алсыз экенибизди эмне көрсөтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул укукка ээ болгон эмес. Бул укукту Аллах субхана ва таала өзүнө гана калтырды. Ман яхдихиллаху фала мудилля лах. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: Аллах Таалам кимди туура жолго баштаса аны адаштыруучу жок. Ва ман юдлил фала хадия лах. Аллах Таалам бир инсанды адаштырса аны туура жолго баштоочу жок. Аллах субхана ва таалам, караңыз, Меккени ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн угуп жүргөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында жүрүп,
бирок иман келтирбеген адамдарды эмне кылып койду? Аллах субханала тағала каалаган жок, ошолор иман келтирбеди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандык кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен каны бир адамдар эле, Курайш элинен эле болуп дагы арасынан Абдул Мутталибдин дининде болгон, Абдул Мутталибдин урусунда болгон, Хашимдин урусунда, Бану Хашимдин урусунда болгон адамдар бар эле. Эмне болду? Бирок динди кабыл алган жок. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах таала ушул аятты түшүрдү. Сен каалаган инсанды туура жолго баштай албайсың деди. Бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул бизге чоң сабак болуш керек. Биз каалаган инсандарды туура жолго баштай албайбыз. Эгерде бизде ошол укук болгондо биз берет элек ошол хидаятты, туурабы? Кимден баштайт элек? Ата-энебизден баштайт элек, бир туугандарыбыздан баштайт элек, аял, бала чакабыздан баштайт элек, кошуну колоңдордон баштайт элек. Сиз менен биз тааныган адамдар бардыгы хидаяттан үлүшүн алып калат эле. Бирок тилекке каршы бул укук Аллах Тааламдын колунда гана калды. Сиз менен биз себептерин гана аткарабыз. Ал да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырып кеткен туура себептерди карманып, ошол адамдарга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динин жеткизүү. Эгерде ошол адамдар туура жолго татыктуу болсо, Аллах Таалам хидаяттап коет иншалла. Бизди себеп кылып коет. Биз ажырын ала беребиз. Эгерде Аллах Таалам хидаятка татыктуу болбосо, аларды адашууда калтырат. Сиз менен биз ошондо деле ажырыбызды ала беребиз. Мойнубуздагы жок дегенде миллетибизди түшүрөбүз. Чөнтүбү? Демек, бул нерсе сиз менен бизди даватты токтотуп коюуга себеп болбош керек. Аллах Таалам туура жолго баштабайт экен. Жок. Аллах субханала таалам туура жолго кимди баштабашын сиз менен биз билбейбиз. Демек, биз себептерин, туура себептерин аткара беребиз. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: "Мен деди, Аллах Таалам тыйганга чейин, тыюу салмайынча мен Абу Талибди күнөөсүн кечирилишини Аллах Тааламдан сурайм" дегенде, Аллах субханала тааламдан ушул аят түштү: "Ма кана лин-наби валлазина аману ай ястагфиру лил-мушрикина." Пайгамбарга дагы, момундарга дагы мушриктерге истигфар айтуу дурус эмес деди. "Валау кану ули курба." Даже эгер ошол мушриктер өзүнүн эң жакын адамы болсо дагы истигфар айтылбайт деди. Көрдүңүздөрбү? Мин бади ма табайяна лахум аннахум асхабул жахим. Алар тозок элиси болгондон кийин аларга эч кандай истигфар айтылбайт деди. Бир туугандар, мушрик адамга истигфар айтылбайт. Эгер ошол мушрик, Аллах субханала таала өзү сактасын, сиздин эң жакын адамыңыз болсо дагы ага истигфар айта албайсыз. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Ошон үчүн биз айтабыз, бир туугандар, намазды ташташтык бул алымдар ортосунда талаш маселе. Бир тайпа алымдар намаз окубаштыкты эмне деп айткан? Куфур деп айткан, динден чыгарып жибере турган аман. Бир тайпа алымдар эмне динде калат, бирок эмне фасык бойдон өлөт деп айткан. Фасык болот деп айткан алымдар артынан истигфар айтсаң болот деп айтат. Истигфар айтып, дуа кылып, алардын кечирүүсүн сурасаң болот деп айтат. Ал эми намаз окубагандар, намазын толугу менен таштап койгондор, капыр дегендер, намаз окубай өлүп кеткен адамга истигфар айтылбайт дейт. Ал эле эмес мусулмандардын мүрзөсүнө коюлбайт, ал эле эмес жаназа окулбайт, ал эле эмес кепинделбейт, ал эле эмес гусул кылынбайт деп айтат. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, мен бул жерден азыр намаз маселесине кирип сиздерге бир нерсени түшүндүрүп берүүнү максат кылган жокмун. Айтайын деген нерсе, намаз окубай жүргөн адамдар ойлонсун. Бир тайпа алымдар сенин капыр деп атат. Бир тайпа алымдар сенин келип капыр эмес, бирок фасык деп атат. Фасык деген бул мындай коомдогу эң төмөн даража. Мусулман коомчулугундагы эң төмөн даража, андан кийин төмөнчүлүк жок. Намаз окуп уурлук кылса, намаз окуп зына кылса, олиядан биллах, намаз окубай жүргөнгө караганда жакшыраак бир туугандар. Чөнтү мен бул менен уурлук кылгыла же зына кылгыла деп чакырган жокмун. Болгонун салыштырып иретинде сиздерге түшүндүрүп берип атам. Себеби уурлук кылган адамды эч ким капыр деп айткан эмес. Зына кылган адамды эч ким капыр деп айткан эмес, хаваристерден башкасы. Риба берген, риба алган адамды эч ким капыр деп айткан эмес. Бирок намаз окугандарды алымдар талашкан. Бир тайпа алымдар сен капырсың дейт. Намаз окуй атасыңбы, сен капырсың, жыл дейт. Эртең өлсөң артынан дуа да кылбайт. Эч кандай дуа кылбайт. Бир тайпа алымдар айтып атат, мусулман бирок зорго элешип калат. Мусулман коомчулугундагы эң төмөн даражадагы мусулман. Ыплас мусулман, биздин тил менен айтканда. Фасык мусулман. Фасык деген өзү жетиштүү болуш керек. Ошол адам ошол эмне жип минип жүрсө дагы, эң сонун костюмдарды минип жүрсө дагы, мусулман коомчулугундагы эң төмөн даражада экендигине. Чөнтүбү? Көрдүңүздөрбү бир туугандар, айтайын деген нерсе, мушрик адамга истигфар айтылбайт. Мушрик болуп өлдүбү, сиздин жакыныңыз болсо дагы ага истигфар айтылбайт. Аллах Тааламдын ушул аяттын негизинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга
ушулай аты түшүрдү истигфар айтам дегенде мушриктер эң жакының болсо дагы истигфар айтуу дурус эмес мусулман адамга жана пайгамбарга деди. Ошентип Абу Талиб эмнеси менен өлдү? Ата бабасынын дининде өлдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга күндөрдүн биринде Аббас ибн Абдул Мутталиб, Аббас караңыз. Ошол эмне Абдул Мутталибдин баласы, Абу Талибдин бир тууганы келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурайт. Сиз атаңыздын агасына кандай пайда келтире алдыңыз дейт. Ал сизге көп пайда келтирди. Сиз кандай пайда келтирдиңиз десе, караңыз, ал мен себептүү дейт. Мен себептүү тозоктун эң жеңил азабын алып атат деп айткан. Башка бир риваятта ушундай деп айтат. Аллах субханаху ва таалам Абу Талибти эң жеңил азап менен азаптайт, мен себептүү. Ал да болсо эмне? Бутунун астына чокту коюп, мээси шоруктоп кайнайт деп айткан. Эң жеңил азап, тозоктун эң жеңил азабы. Эми ушул хадис бир туугандар уккандан кийин сиз тозоктун отуну өзүңүздүн душманыңызга да калбайсыз. Көрдүңүзбү? Эң жеңил азабы ушул болгондон кийин орто азабы, оор азабы кандай болот бир туугандар? Айрыкча мунафыктарды күтүп турган оор азап кандай болот? Мунафыктар даркул асфалде болот бир туугандар. Даркул асфал деген жаннаттын даражасы бар, көтөрүлүп кете бересиз. Эң чокусунда Фирдаусул А'ла бар. Тозоктун даракаты бар бир туугандар, түшүп кете берет. Эң төмөнүндө Фираундан дагы ылдый бир туугандар. Абу Жахилден дагы ылдый болгон даражада ким билесизби? Мунафыктар. Мунафыктар сиз менен намаз окушу мүмкүн. Мунафыктар сиз менен бирге ашта олтурушу мүмкүн. Мунафыктар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям артында намаз окуган. Мунафык, чоң мунафыктар. Жүрөгүндө күфүрү бар адамдар. Аллах субханаху ва таалам ошол себептүү бул дүйнөдө мусулмандарга капырлардан дагы чоңураак зыян келтиргендер үчүн алар тозокто эң чоң азап менен азаптайт. Түшүндүңүзбү? Андан кийин Хадижа энебиздин өлүмү. Хадижа энебиздин өлүмү кандай болот? Хадижа энебиз ошол кээ бир риваяттарда жогоруда айтып өттүк, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын абасы өлгөндөн кийин 3 күндөн кийин эмне бул дүйнөдөн кайткан деп. Хадижа энебиз бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жөлөгү эле, таягы эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эч ким иман келтирбей турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирген адам Хадижа энебиз эле. Жердин үстүндө бир убакыт бар эле, 2 адам гана мусулман эле. Бир эле адам мусулман эле. Хадижа энебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар эле, Хадижа энебиз мусулман эле. Бир убакытта ушундай болуп турган. Жердин үстүндө биринчи болуп исламды кабыл алган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир баладан башка бардыгын төрөп берген ушул инсан эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга байлыгын бөлүшүп берген, байлыгын бүтүнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берип койгон. Бүт жашоосун пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берип койгон Хадижа энебиз эле бир туугандар. Акыйкат бир туугандар Хадижа энебиз ушундай чоң кызмат кылган. Динге чоң кызмат кылган. Бул кызматын уккандан кийин Хадижа энебизди сүйбөй кое албайбыз. Хадижа энебизди эне катары албетте сүйөбүз бир туугандар. Хадижа энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң сүйүктүү аял болгон. Эң сүйүктүү. Жада калса Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң сүйүктүү деген аялы Хадижаны эстегенде мен башканы кызгангандай кызганбайт элем. Хадижаны эстегенде катуу кызганат элем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Хадижа энебизге болгон урмат сыйыны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өлгөндөн кийин достору менен алакасыны эмне Хадижа энебиздин курбулары менен алакасын бекемдеп бир кой сойсо ошонун этини Хадижанын курбусу бар эле деп туруп Хадижага жакшылык кылуу үчүн Хадижанын курбусуна жөнөтүп коет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Хадижа энебизди акыйкатта жакшы көрөт эле. Ошол инсан жанынан эмне кылды? Аллах таалам тарапка бет алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды бул дүйнөгө таштап Аллах тааланын райымына карай бет алды. Хадижа энебиз бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тарап аркылуу Аллах тааламдан жана Жибрил алейхиссаламдан салам келген адам эле. Караңыз бир туугандар, ушунчалык фазилеттүү аял эле, акыйкатта фазилеттүү аял бир туугандар. Ошондой инсанды жоготту пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Албетте бул жоготуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эмне кайгынын үстүнөн кайгы кошулуусуна себеп болду. Ошондуктан ушул жылды 10-жылды пайгамбардын 10-жылыны Амул Хузн деп атады. Кайгы капа жылы деп атады. Амул Хузн. Бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алдында жөлөк таяк болуп турган Хадижа энебиз жок болгондон кийин калкан болуп Мекке мушриктеринин азабынан, зыянынан, ар түрдүү кыйынчылыгынан коргоп турган, калкан болуп турган Абу Талиб жок болгондон кийин эмне кылат? Албетте адаттагы көрүнүш Мекке мушриктеринин эмнеси чабуулу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ан сайын күчөй баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушунчалык азапка ала баштады. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көчөдөн өтүп баратса үстүнө кум чачып чылдыңдай турган деңгээлге жетишти Мекке мушриктери. Субханаллах, бир туугандар таң калыштуу. Карасаңыз ла иляха иллаллах бир эле келимеге чакырып атат.
алар ошол инсанга каршы бүт мүмкүнчүлүгүн сарптап душмандык кылган. Бул болсо тили бир, жеген наны бир, суусу бир эл эле. Бирок аларды дин деген нерсе бөлүп койду. Дин ушундай нерсе экен, бир туугандар, адамды эмне ла илаха иллаллах деген келиме адамдарды экиге бөлүп коет. Ла илаха иллаллах келимеси ошол Мекке элини, Мекке коомчулугун экиге бөлүп койду эле. Бир тайпа Аллахка гана сыйынып, пайгамбарлыгын кабыл алып, ошону ээрчип кетти. Экинчи тайпа пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарлыгын кабыл албады, Аллах таалам жалгыз өзүнө сыйынбады, Аллахка шерик кошуп, ошол мен эмне ата бабалар калтырып кеткен динди улантты. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Сауда энебизге үйлөнөт. Бир туугандар, Саудага пайгамбар саллаллаху Хадижа энебиз өлгөндөн кийин Шаввал айында үйлөнөт. Шаввал айында үйлөнүп, Сауда бинту Зама деген аял, Сауда бинту Зама деген Сакран ибн Амр деген Хабашиге хижрат кылган адамдын аялы эле. Хабашиге хижрат кылып, андан кийин Хабашиден, кээ бир риваяттарда Хабашиде өлгөн дейт, кээ бир риваяттарда Хабашиден келип өлгөн дейт. Ошол жактан келип өлгөндөн кийин, иддасы бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга турмушка чыккан. Бул Сауда энебиз жашы бир топко барып калгандыктан кийин Айша энебизге Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга турмушка чыккандан кийин Айша энебизге өзүнүн түнүнү бөлүп берет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир топ аялдары болгон. Ошол аялдардын ичинен Сауда энебиз Айша энебизге түнүн бөлүп берет эле, себеби Айша энебиз жаш аял эле. Түшүнүктүбү? Эми караңыз, бир ушул жерде сыр камтылган. Ушунча сабагыбыздан бери пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ушул башына түшкөн кыйынчылык, бир эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмес, мусулмандардын үстүнө түшкөн кыйынчылыктарды, азаптарды угуп, сиз менен биз угуп туруп денебиз титиреп кетип атат. Элестетесизби? Денебиз титиреп, жүрөгүбүз ушундай эмне жибип, талкаланып кете турган деңгээлде окуяларды угуп атабыз. Эми бардык адамда естественно бир суроо пайда болот. Ошол адамдарды ушунчалык бекем кармап турган, ушундай кыйынчылыкка, ушундай азапка кармап турган сырдуу нерсе эмне эле деген суроо пайда болот. Себеби бир туугандар, ааламдын тарыхын окуңуз, бүткүл ааламдын тарыхын окуңуз. Мынчалык пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында турган сахабалардай иманы бекем үммөт болгон эмес. Караңыздар, бир туугандар, жакынкы тарыхты караңыздар, алыскы тарыхты караңыздар, ушунчалык башына оор кыйынчылык келгенде өзүнүн жакын адамдарын сатып жиберген эмнелерди көп укканбыз, көп көрүп дагы жүрөбүз бир туугандар. Алыска барбаңыз, жакынкы бүгүнкү бир система же болбосо бир партиялаш адамдарды көрсөңүз, караңыз, башына оор кыйынчылык келгенде партиясына каршы же болбосо системасына каршы күбөлүккө берип, же болбосо өзүнүн эң жакын адамына каршы күбөлүккө берип туруп, эмне бир түрмөдөгү кичинекей азаптан кутулуп кетиш үчүн ошондой сатып жиберген учурларды көрүп жүрөбүз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын канча сахабасы болсо, бүгүнкү күнгө чейин бир окуяны уккан жокпуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушунчалык кыйынчылык чеккенден сатып жибергенде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сырыны ошол Мекке мушриктерге апарып туруп айтып койгондугу, же болбосо ушуга окшогон пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга зыян келе турган эмне нерселерди кылып койгон сахабалар жөнүндө уккан жокпуз. Бул да болсо сиз менен бизге жана ушул угуучуларга ушундай суроону алып келет. Кандай нерсе ушуларды ушунчалык бекем кармап турду? Жада калса кээ бирлерин өлтүрүп койду. Өлүмгө чейин барса дагы өзүнүн жаныны курбанчылык кылды. Бирок эмне пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дининен баш тарткан жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алып келген динден баш тарткан жок. Бунун сыры бир канча бир туугандар. Эң биринчи Аллахка болгон ыйман. Бир туугандар, Аллахка болгон ыйман бир инсандын жүрөгүндө уялай турган болсо, ал уялаган ыйманды бир туугандар адам баласы алып чыгып коюуга алсыздык кылат. Бир инсандын жүрөгүнө ла илаха иллаллах келимеси орун ала турган болсо, бир туугандар, инсанга кошуп жин аскерлери кошулуп бардыгы биригип келсе, ошол жүрөктөгү ыйманды алып чыгып коюуга алсыздык кылат. Жанды алышы мүмкүн, адамдын өлтүрүп жанын алышы мүмкүн, бирок жүрөгүндөгү ыйманды ала албайт. Себеби бул укук Аллах Тааламдын колундагы нерсе. Көрдүңүздөрбү? Аллахка болгон ыйман аларды ушундай кыйынчылыкка, ушундай катаал жашоого эмне кылды? Бекем кылды. Ушунчалык кыйынчылыктарга аларды сабырдуу болууга үндөдү. Ошол сезим эле, жүрөгүндөгү Аллахка болгон, Аллах Таалама болгон сүйүүсү, Аллах Таалама болгон ыйманы ошолорду ушундай бекем болуп турууга түрткү болот эле. Ошонун эле учурда экинчи себеби, аларды баштап бараткан жетекчи, аларды ушундай алып кетип аткан жетекчи бир туугандар
алардын жүрөктөрүнө толугу менен ээлик кылган жетекчиле. Алардын үстүндөгү денесин эле эмес, бир тондар жүрөгүнө багынткан жетекчиле. Ал да болсо пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Бир туугандар, пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам да адамга берилген эң жакшы сыпаттар берилген. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мамилесинде эң сонун, кулк мүнөзүндө эң сонун инсан болгон. Аманаткөй, чынчыл, салаваттуу, кайсыл адам баласына бар жакшы сыпат болсо, ошол сыпаттын бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда табылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүндө чечен болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мамилесинде эң сонун мамиле кылган адам болгон. Ал мамилеси бир эле үй бүлөсүнө же тууган урук дос курбуларына чектелген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы мамилеси душмандарына дагы эмне кылган? Душмандары дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы мамилесинен үлүш алып калган. Туура, кээ бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылыч көтөргөнгө туура келген. Кээ бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга каршы турганга туура келген. Бирок ошол каршы тургандыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мамиледе жаман болушуна себеп болгон эмес. Ушул нерсени жакшылап ажыратып билели. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согушта кылыч көтөргөн, баатыр, эрдигини көрсөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согуш талаасында баатыр болгон, үйдө күйөө болгон, балдарына ата болгон, досторуна эң сонун дос болгон, мечитте имам болгон, коомчулукта падыша болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адам баласына берилген жакшы сыпаттардын бардыгына ээлик кылган. Жана бардыгын өзүнүн хаккысындай кылып өтөгөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч бир нерседе кемчилик кетирген эмес. Караңыздар, акыйкат, субханаллах, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баатыр болуштугу үйүндөгү аялдарына корс мамиле кылууга себеп болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын түндө тахажжуд окуштугу эртең менен багымдат намазына укташтыгына себеп болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын турмуш тирикчилигине амал кылуусу, үй бүлөсүнү багуусу, бала чакасыны багуусу кечинде сабак кылбай койгонго же мусулман үммөтүнө таалим бербей койгонго себеп болгон эмес. Ар бир нерсеси нукка түшүп кете берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсенин хаккысын өзүндөй кылып өтөгөн. Көрдүңүздөрбү? Бүгүнкү күндө сиз менен биздин эң чоң кемчилигибиз, ислам үммөтүнүн эң чоң кемчилиги, тахажжудка турсаңыз багымдатка уктап каласыз. Туурабы? Тахажжудка турган адам мен тахажжудка турдум дейт дагы багымдатта жамаат менен окубайт. Багымдатта жамаат менен окусак, эмне кылабыз? Турмуш тирикчилигибизди токтотуп коюшубуз мүмкүн. Мен багымдат окудум деп ошо менен жатып алышы мүмкүн. Турмуш тирикчилигин кылган адам эмне кылат? Сабакка келбей коет. Муну көрүп атабыз, бул жашыбызда болуп атат го. Базарга барып иштейин, адал эмгек менен бала багайын, бала чакам багайын. Аллах сиздерден разы болсун. Адал эмгекти издеп, ошол нерсе үчүн чыкканыңыздар үчүн Аллах субханаху ва таала ниетиңиздерге сооп жазсын, бир туугандар. Бирок мынал жерди жакшылап шайтан сизди азгырып койбосун, бир туугандар. Адал эмгек табып, адал эмгек менен бала чакаңызды багууңуз сизди динден тосуп койбосун. Көрдүңүздөрбү? Базарда иштеп, анан кечинде чарчап сабакка келбей койгонуңуз, бул ошол адал эмгек табам деп аракет кылганыңыз диниңизден тосуп койгондугу. Бизде уялчаак болсо, такыр уялчаак болуп калат, ушу капырлардын алдында эми уялып жүрө берет. Мусулман адам, бир туугандар, капырлардын алдында дин менен заттуу болуш керек. Үйрөнөйлү. Аллах субханаху ва таала бизге динибиз менен заттуулукту кайтарсын, бир туугандар. Бүгүнкү күндө сиз менен биз эмне кылабыз? Мусулмандарга корс мамиле жасайбыз, капырларга жумшак мамиле жасайбыз. Акыйкат, бир туугандар. Себеби капырлардан кандайдыр бир материалдык эмне көрүп атабыз? Пайда көрүп атабыз. А мусулмандардан диний пайда көргөнүбүздү жанагы материалдык пайда көргөнгө салыштыра албай атабыз. Диний пайда көргөнүбүз эмне? Ылдый даражада турат. Демек, салыштырбагандыктан жанагы материалдык пайда көргөн адамга жакшыраак мамиле кылып атабыз, чем диний пайда көргөн адамга караганда. Ошондон бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай инсан болгон, адамдардын дилини багындырып койгон. Жагында калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чынчылдуулугуна капырлар ишенишкен. Абу Жахил өзү айтат: "Мен дейт, бунун чынчылдыгына шек кылган жокмун, бунун пайгамбарлыгына шектенип атам" дейт. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылганда Мекке мушриктери коркот эле. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билет эле, сөзүндө чынчыл, дуа кылса дуасы кабыл алынган инсан эле. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн сахабалар жаныны бергенге даяр эле. Ушундай үммөттү тарбиялады. Субханаллах, бир туугандар, кээде олтуруп бир нерсеге таң калабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкатта жердин үстүндөгү эң чоң, эң күчтүү, эң тарыхтагы белгилүү адам десе, кээ бирлери койчу деши мүмкүн. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окугандан кийин ошол
эмне түшүнүп кетет дагы. Чындап ынанасыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкатта эң күчтүү адам болгон экен дегене. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күчтүүлүгү бир туугандар ушундан билинет. Ыплас, жийиркеничтүү коомчулукка келип, бир адамды эмес, эки адамды эмес, үч адамды эмес, бир айылды эмес, бир шаарды эмес, ошол коомчулукту 180 градуска өзгөртүп койгонуна таң каласыз. Караңыз бир туугандар, сиз менен биз аялыбызды оңдой албай 10 жылдан бери жүрөбүз. Туурабы? Кошнобузду оңдой албай, кошнобузду намазга алып чыга албай 10 жылдан бери жүрөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыз, таң каласыз. Чындап бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 13 жылдын ичинде Мекке, кийин 10 жыл Мединеге кошуп 23 жылдын ичинде эмнени? Ааламды өзгөрттү. Аалам бир туугандар, ишенесизби? Жердин үстүндөгү капырлар мактап жаткан, тарыхта изин калтырган адамдар, Македонский болобу, Наполеон болобу, же болбосо ким болбосун, бир туугандар, бир коомчулукту өзгөртүшү мүмкүн, же бир коомчулукка кандайдыр бир жагы менен таасирин тийгизиши мүмкүн. Аскердик жагы менен, же болбосо философия жагы менен, же башка жагы менен таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ааламды 180 градуска өзгөрткөн инсан. Элестетесизби бир туугандар? Ушундан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйбөй коюш өзү мүмкүн эмес бир туугандар. Шундай инсан болгон, акыйкатта бир туугандар өзүнүн жашоосунун кызыкчылыгын бүтүн асманга ыргытты дагы, бүт инсанияттын кызыкчылыгын жогору коюп туруп, инсанияттын кызыкчылыгы үчүн кызмат кылган инсан. Ошол себептен Аллах субханаху таала ийгилик берди даватына. Башка пайгамбарлардын, бардык пайгамбарлардын өмүр баянын изилдеп көрүңүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдай ийгилик туура. Мен бул сөзү менен эч кайсы пайгамбарларга шек келтирүү ниетим жок бир туугандар. Бирок салыштыруу иретинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ийгилигине салыштырып айтып атам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жараткан ийгилиги бир туугандар пайгамбарлардын, башка келген пайгамбарлардын алдында өтө жогору болуп турат бир туугандар. Муса алейхиссалам, Куранда эң көп эскерилген пайгамбарлардын бирөөсү Муса алейхиссалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суктанат, үммөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчиген эмне? Үммөтүнө суктанат. Көрдүңүздөрбү? Ушундай инсан болгон. Пайгамбарлардын ээрчүүчүлөрү өзүнүн доорунда ээрчиген дагы көпчүлүгү өзү өтүп кеткенден кийин, көз өткөндөн кийин динине жаңы коштуруп, динине жок кылып жиберген же бурмалап жиберген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ээрчүүчүлөрү эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ээрчүүчүлөрү 1400 жылдан бери бир өтүрүн өтүр, чекитин чекит кылып өзгөртпөй алып келе жатат бир туугандар. Бул да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ийгилиги эмеспи? Көрдүңүздөрбү? Ушундай инсан болгон. Сөзүбүздүн аягында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, Абу Бакр ушунчалык катуу сүйгөндүктөн Абу Бакр раддияллаху анху күндөрдүн биринде Абу Бакр ушул Мекке Кабанын алдына чыгып, ушундай турган учурда Мекке эли катуу азап берет. Уруп, ушунчалык деңгээлде уруп салат, бет башы кугала болуп калат. Кугала болгондон кийин эси ооп, Бану Тайм ал жерден алып чыгып кетет да үйүнө алып барат. Үйүнө алып барганда бардык ойлойт, ошол Абу Бакр өлүп калса керек депчи. Бирок Абу Бакр раддияллаху анху кечинде өзүнө келет. Өзүнө келип туруп көзүнө биринчи ачкандагы сөз эмне болгон билесизби? Ох, жаным, жаным деген сөз чыгат. Эми биз адаттагы ошондой да, көзүң көгөрүп, бетиң ишип жатса. Бирок Абу Бакр раддияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне болду деген. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсүнө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга акыйкатта ушунчалык дили менен сүйгөн бир туугандар биринчи сураган нерсеси пайгамбар саллаллаху алейхи болгон. Жада калса ушундай деп айткан: "Мен эч нерсе жебейм, ичпеймин, эч нерсе эч ким менен сүйлөшпөймүн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абалын мага айтмайынча, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мага көрсөтмөйүнчө" деген. Көрдүңүздөрбү? Ушундай сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында тарбияланган. Ушундай сахабаларды өстүрүп чыгарган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын күчтүү жетекчилиги. Дагы 2-3 себеп бар экен. Кыскача ошолорго токтолобуз. Үчүнчүсү бир туугандар жоопкерчиликти сезүү. Сахабалар жоопкерчиликти сезген. Караңыздар, сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жоопкерчиликти сезген. Сахабалар эгерде бул ишти кылбай турган болсо, аалам караңгылыкта калып кетет эле. Акыйкат бир туугандар. Сахабалар ушул жоопкерчиликти мойнуна алып, өзүнүн кызыкчылыгын коюп туруп, диндин кызыкчылыгын коюп туруп, өзүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо, бизге окшош болгондо, аалам бир туугандар, аалам, бүт аалам караңгылыкта калып кетет эле, жана караңгылыкта өлүп кетет эле. Валиядан биллах, Аллах субханаху таала бул нерсени өзү сактасын. Бир туугандар, сиз менен биз бүгүнкү күндө караңыз, алхамдулиллах, мусулманбыз. Сиз менен бизге окшогон келбети бар алтайларды караңыз, якуттарды караңыз, калмыктарды караңыз, ошол жерде шаман болуп кеткен адамдарды караңыз. Биз да бир доордо ошондой адам элек бир туугандар. Асманга, жерге, тоого, ташка сыйынган адам элек. Шаман элек бир туугандар. Аллах субханаху таала ошо сахабалардын кызматы себептүү бизге исламды алып келди.
Кээ бир тарыхчылардын жазуусуна караганда Кыргызстанга Котайб ибн Муслим деген табиинде келет. Табиин Ибн Касир табиин деп эскерген. Бирок көпчүлүгү табииндерден эмес деп айткан. Ошол инсан себептүү бизге дин жетип келген. Көрдүңүздөрбү, айтайын деген нерсе бир тоондар жоопкерчиликти сезип, ошол дин жоопкерчилигин сезип кызмат кылган. Эми сиз менен биз ошол сахабалар сезген жоопкерчиликтин 1%-ин сезсек кичине жан башыбызды көтөрөт элек. Диним үчүн эмне кылып атам мен? Сахабалар ушундай кылыптыр. Ал сахаба ушундай кылыптыр, бул сахаба ушундай кылыптыр. Ал тиги сахаба ушундай кылыптыр. Мен эмне кылдым? Эмне кылдым динимден тарап келечектеги урпагыма эмне дин менен жашаш үчүн деп суроо берет элек. Андан кийинки аларды ушул сабырдуулукка бекем кармап турган нерсе, себеп бул акыретке ишенүү болгон. Себеби алар акыретке толугу менен ишенген. Бул дүйнөдө кыпындай жакшылык кылган адам жакшылыгын жакшылыгын алат, кыпындай жамандык кылган адам жамандыгын азабын алат деп иман келтирет эле. Акыретке иман келтирүү бир туугандар сиз менен бизди сабырдуу болгонго түртөт. Акыретке иман келтирген адам гана башына келген кыйынчылыкты Аллахка ыраазы болгон абалда күтүп алат. Акыйкат бир туугандар. Карап көрсөңүз, сизге ошол кыйынчылык себептүү берилген соопту караңыз, ошол берилген соопту башка амалдар менен жетпешиңиз мүмкүн, намаз, орозо менен жетпешиңиз мүмкүн. Андан кийинки дагы буларды кубаттап турган, ушунчалык сабырга бекем кылып турган Кур'андын түшүп туруусу эле. Ошол убакта аларды Аллах субхана ва таала Кур'ан менен бекемдейт эле. Ошолордун бирөөсү карасаңыз, Аллах субхана ва таала ушундай деген аят түшүрдү Анкабутта. Алиф лам мим ахасибан насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун. Алиф лам мим, адамдар ойлойбу биз иман келтирдик дегенден кийин аларды Аллах таалам жөн эле таштап коюшуну, эч кандай аларга фитна келбейт деп ойлойбу дейт. Жок, албетте бир туугандар. Аллах субхана ва таала ва лакад фатанналлазина мин qablihim фала я'ламанналлаху аллазина садaqu ва ла я'ламаннал кадибин. Биз булардан мурдагыларды ар түрдүү сыноолорго кириптер кылганбыз. Алардын кимиси чынчыл жана кимиси жалганчы экендигин билиш үчүн дейт. Бир туугандар, Аллах субхана ва таала кээде сыноолорду жөнөтөт. Ошол сыноолордун артынан Аллах субхана ва таала ким чынчыл, ким жалганчы экендигин билип алат. Бир туугандар, бул акыйкат сөз. Жашообузда көрүп жүрөбүз. Канчалаган адамдар ура, Аллаху акбар деп жүргөн адамдар башына сыноо келгенде эмне болгон? Биринчи болуп өзүнүн устазына каршылыкка күбөлүк өткөн адамдарды угуп көрүп жүрөбүз жашообузда. Биринчи болуп өзүнүн тамга үйрөткөн, өзүнө шарият илимин үйрөткөн адамга каршылыкка күбөлүк берген адамдарды угуп жүрөбүз. Кичине башына сыноо келгенде ушундай кылып эмне кылган? Өзүнүн шарият илимин үйрөткөн устазын сатып жиберген адамдар, шарият илимин үйрөткөн алымдарын сатып жиберген адамдарды жашообузда канчалаган эмне мисал келтирсек болот бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Сыноо келет. Аллах субхана ва таала ким чынчыл, ким жалганчы экенин билип алат ошол сыноо менен. Демек, момун болгондон кийин ойлобоңуздар. Ушундай болду, жумшак жашоодо жашап өтүп кетет ким? Жок, Аллах субхана ва таала ар кимди ар түрдүү сыноо менен сынап турат. Эң акыркысы Аллах субхана ва таала жеңиш менен кабар берет эле. Жеңиш менен кабар бергендиктен булардын иманына иман, күчүнө күч кошулат эле бир туугандар. Биз бир күн келип бир утабыз деген ишеним бекем орун алган жүрөктөрүндө. Ошол себептен алар сабыр кылат эле. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир канча хадистеринде ишарат кылды жеңишке жетиштигине. Аллах таалам аяттарында ишарат кылды жеңишке жетиштигине. Жада калса, караңыздар, ошол Курайштын эң акыркы келген делегациясына эмне деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Бир сөздү айткыла, мен сиздерге ушул нерсени убада кылам. Арабтар жана ажамдар сиздерге баш ийет деди. Сиз бардыгын үстүнөн үстөмдүк кыласыз деген. Ал дегени ла иляха иллаллахты айтыңыздар, келечекте ушундай убакыт келет, бардыгы сиздердин астыңыздарда болот. Айтпады, кор болду. Айткандар иззаттуу болду. Көрдүңүздөрбү? Ушундай эмне жеңишке берилген убадалар аларды ан сайын эмне бекем кылат эле. Аллаху алам, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Иншаллах Аллах субхана ва таала насип болса, кийинки сабагыбыздан 3-чү Мекке доорунун 3-чү этабына өтөбүз. Алда болсо уже дават сыртка, башка шаарларга чыгуусу.